Өзүнө өзү ишенүү, өзүн өзү баалай билүү ийгиликтүү адамдардын жөнөкөй куралы. Эгер сиз деңгээлиңизди төмөн баалаган адам болсоңуз, бул туура эмес. Биринчиден, ден соолукка залакасы тиет, карьерасына тоскоолдук жаралат жана адамдар менен пикир алышуусу оор болот. Андыктан адам канткенде өзүн өнүктүрө алат. Алдыда сөз кылалы. Эң алгач бул туура жолду тандоо. Подсознание, сокур сезим менен иштейбиз. Ал жерде кандай өзүн өнүктүрүү үчүн эң биринчи адам ички дүйнөсүн толугу менен тазалап алыш керек экен да. Мисалы, ар кандай таарынычтардан арылып, коркунучтардан арылып, ар кандай туура эмес ойлордон арылып башташ керек да. Арылып баштагандан кийин эле өзүнө өзү болгон ишеним пайда болуп баштайт. Мындан сырткары өзүңүздүн ким экендигиңизди сезүү үчүн сиздин жеке өзүңүзгө эмне туура келе тургандыгын издеп табыңыз. Жашооңуздагы жаралган көйгөйлөрдү талкуулап, андан чыгууга аракет жасаңыз. Өзүңүздү өзүңүз көр жемеге ала бербей, кандай жүрүм-турум менен жүрөсүз, анализ жасаңыз. Себеби адам өзүнө карата чындыкты көргөндө гана көйгөйдөн арылууга бел байлайт. Биздин программа бул терең программа да. Биздин подсознание, сокур сезим менен өтө терең иштейбиз. Ар кандай проработкаларды, мындайча айтканда, өзү менен өзү иштөө деген атайын техникалар бар. Ошол техникаларды колдонуп сабак өтөбүз. Ошондо башында байкалбайт, бирок 2 жумада, 1 айда, 2 айда кайдымкыдей байкалып баштайт адамдардын өзгөрүп баштаганы. Эң биринчиден өзүнө болгон ишеним пайда болот. Көп нерсеге көзү жетип баштайт, таланттар ачылып баштайт, ой жүгүртүүсү, сөздөрү, жөндөмдүүлүктөрү ачылып баштайт. Адам көп нерсеге жөндөмдүү экенин билип баштайт. 4 тарап менен иштейбиз биз. Бул ден соолук, бул акча, мамиле жана сүйүктүү жумуш. Жашоо китептерде жазылган жомоктогудай көрүнүш эмес. Реалдуу турмушка көз ачыңыз. Ошондо гана бүт дүйнө сизге кучагын жаят. Жаңылып калам же туура эмес болот деп күмөн санабай, алдыга кадамдарды таштай бериңиз. Үйдө туруп алып туруп өзүн өзү өнүктүрсө болот. Бирок баягы адамга өзү менен өзү иштеген эң татаал нерсе экен да. Баягы бирөөгө акыл үйрөтүп, бирөө менен сүйлөшүү бул оңой болот го. Качан өзүңдү тарбиялап баштаганда бул өтө оор да. Эгер эрктүү киши болсо, сиз айткандай жайлоодо жүрсө, айылда жүрсө деле өзүн өзү өнүктүрө алат. Ал үчүн ошол өзүн өзү сүйүүдөн башташ керек, өзүн өзү ойлоп башташ керек. Ойлорун оңдоп башташ керек. Биз канчалык терс ойлорду, жаман ойлорду ойлогон сайын жашообуз ошол жака бурула берет да. Канчалык оюбузду оңдоп, канчалык мамилебизди оңдоп, бардык нерсе ошол мамиледен келет да. Элдерге канчалык жакшы мамиле кылсаң, ошончолук акча келет, ошончолук байлык, ошончолук бакыт ошондон келип чыгат.